Ассаламу алейкум ардактуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Жалпыңыздарга салам айтуу менен биргеликте кызматыңыздарда мен улан кайрадан эле бүгүнкү программада. Урматтуу көрөрмандарым, биз кыргыз эли эзилтеден адамдын калыптанышына өтө маани берип жана таалим тарбия берүүдө ушул нерсеге басым кылып келген десек болот ата бабаларыбыз. Андыктан бүгүнкү программамда менин каарманым менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Нуржамал Сарыкова эжеке менен мен бүгүн маек курмакчымын. Эжеке өзү ошол финансы тармагында көп жылдардан бери, тактап айтканда 30 жылдан бери эмгек кылып, учурда бир уул жана бир кызды тарбиялап, өстүрүп, татыктуу билим жана тарбия берип келе жаткан инсан катары маектешүүнү чечтик. Саламатсызбы, Нуржамал эжеке? Бүгүнкү ушул эмне себептен сизге сунуш кылып калганын себеби, сиз өтө тажрыйбалуу, ушул билим чөйрөсүндө дагы билим алып 30 жылдан бери талыкпай мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн деп баягы эмгек кылып келиптирсиз. Анан учурда деги эле адам баласынын калыптануусу сиздин көз карашыңыз боюнча баягы глобалдашуу доорунда биз жашап жаткандыктан бүгүнкү учурда адам баласынын деги эле калыптануусу кандай болуп калды, сиздин көз карашыңызча ушул боюнча мен менен бир кенен маек куруп берсеңиз. Саламатсыздарбы? Ушул мезгил YouTube каналынын көрүүчүлөрү, угуучулары, баарыңыздарга бүгүнкү маектин башталышында салам айтуу менен жакшылык, аманчылык, мекенибизде тынччылык каалап кетем. Анан 30 жылдан ашуун финанс системасында кызмат кылып келдим. Мен ойлойм, алган билимимди, болгон үйрөнгөн тажрыйбамды, ата энемден алган тарбиямды, өзүмдүн коомдо болгон калыптануум менен ошол кызматымды ак кызмат кылдым деп ойлоймун. Канчалаган муундарды тарбияладым, канчалаган жаштарга өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүштүм. Тажрыйба менен эле бөлүшпөй кеп кеңешимди айтып, бүгүнкү сөз ошол адамдын калыптануусу жөнүндө болгондуктан мен ушунда баса белгилеп кетет элем. Жаш келген кесип специалисттердин калыптануусуна деле кандайдыр бир деңгээлде салым кошо алдым десем жаңылышпайт болушум керек. Мен эне катары адамдын калыптануусу негизи бала төрөлгөндөн баштап кандай чөйрөдө төрөлдү, кандай үй бүлөдө төрөлдү, кандай чөйрөдө чоңойду, кандай коомдо чоңоюп калыптанды, ким менен жүрдү, ким менен турду, ким менен окуду, ким менен дос болду, же болбосо жалпы эле коомдо, кандай чөйрөдө калыптанып чоңоюп келди деген жалпы мындай көрүнүштү айтып кетелик. Сыңарындай адамдын калыптануусу жөнүндө сүйлөгөнүбүздө бир эле коомдогу өсүп жетилип калган адамдар жөнүндө сөз кылбай, ошол адамдын бул дүйнөгө, жарык дүйнөгө кандай шартта, кандай абалда келишинен башташыбыз керек. Бала эненин курсагында түйүлдүк болуп түйүлгөндөн баштап, ал баланын калыптануусуна ошол эненин кандай жагдайда ошол баланы алып жүрүп атат, кандай жагдайда ошол бала жаралды, сүйүүдөн жаралдыбы, жакшынакай сыйлоо, урматтоо болгон үй бүлөдөн жаралдыбы, же болбосо кандайдыр бир башка шарттарда жаралдыбы ал бала. Анан ал бала түйүлдүк болгондон баштап ошол эне аны кандай энелик жакшынакай милдетин түйүлдүк болгондон баштап аткара баштады, кандай шарттарда ал баланы уже чоңойтуп атат түйүлдүк болгондон баштап. Бардыгы жетиштүүбү, үй шарты жакшыбы, ал эне капа болбой, эчтекеге бир ойлонбой болгон жакшынакай түзүлгөн шарттарда ошол баланы чоңойтуп атабы, өзү дагы, себеби бул түздөн түз ошол жерге калыптанууга таасирин бере турган факторлордун бирөөсү да. Ошол нерселердин баардыгы ушул адамдын негизги башынан баштап калыптануусуна таасир берет. Ошондуктан мен ушул нерселерге да токтолуп кетип атам. Андан кийин ушул нерселерге дагы карайт. Анан барып, анан бала чоңойгондон кийин кандай бала бакчада чоңоюп атат, кимдерден тарбиялап атат,
бул деген үй бүлөдөгү алган тарбиядан тышкаркы. Коомдо коомго чыкты бала. Бала бакча жашына жеткенден кийин уже бир эле ошол үй бүлөнүн эле айланасындагы тарбияны, ата эненин эле берген тарбиясын эмес, бала бакчага баргандан баштап коомдун тарбиясын да ала баштайт. Калыптануусуна ошол да таасирин берет. Андан кийин мектеп жашына баргандан кийин мектептеги коомдо, мектептеги кандай чөйрөдө окуп атат, кандай балдар менен бирге жүрүп атат, кандай окутуучулар окутуп атат ошол мектепте. Андан кийин чоңоюп барып жогорку окуу жайларына барганда кандай калыптанып атат. Деги эле бир эле бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайлары эмес, ал баланын жүргөн коомунда, айлана чөйрөсүндө угуп аткан сөздөр, ошол мамлекеттин ичинде чоңоюп аткан бала ошол мамлекеттин ичиндеги болуп аткан окуяларга сугарылып чоңоет да, угуп чоңоет. Бул дагы негизги калыптанууга таасир берүүчү факторлор. Сиздер тарбияланган ошол Советтер Союзундагы баягы идеология дейбизби? Ошол учурда мындай мекенчил болгонго өтө мындай багыт берген десек болот, э? Мекенибизди сүйгөнгө аябай чоң багыт берилген да. Себеби биз деген мен эсимде бар, мектепте окуп жүргөндө ушундай бир ата мекен, ушундай өзүңдүн төрөлүп өскөн жериң жөнүндө атайын ошондой конкурстар өткөрүлчү. Ырлар тандалып ырдалчу. Ошолорду ырдап атканыбызда кадимкидей бир эле ырдап аткан адам эмес, ошол залда отуруп угуп аткандардан бери титиреп, кадимкидей баягы патриоттук сезимдерибиз ойгонуп, ушундай жерибизден, суубуздун, ташыбыздан, тоолорубуздан бери сүйүп, ушунчалык бул биздин мекенибиз. Биз көзүбүздүн карегиндей сактайбыз дегендей жакшы бир мындай сезимдер пайда болчу да. Мугалимдин үй бүлөсүндө тарбияланган адам катары айтып кетет элем, кемчиликтер аябай көп. Эми аны деген азыркы жаштардын, мен жалпы жаштардын бардыгы жаман деп айта албайм. Коомдо алып аткан тарбиясы, алардын мектепте кандай деңгээлде тарбия алып атат, аны өзүбүз деле көрүп атабыз, балдарыбызды окутуп атабыз. Шарты бар, мүмкүнчүлүгү бар ата энелер балдарына мүмкүн болушунча билим берип калганга жетишип атат. А жалпы эл кандай болуп атат? Эми мен азыр бул жерде мен саясатташтырып сүйлөгүм келбейт, бирок биз көзүбүздү көрүп, биз билип, биз туюп аткан, биз менен кошо жашап аткан ушул коомубузда болгон нерсени айткым келет да. Мектептер балдардын калыптануусуна көңүл бурулбайт. Мектептерде билим системасы, эл агартуу системасында балдардын жалпы, мен мындай эме айтып аткан жокмун, жалпы көңүл бурбаганы көрүнүп турат да. Ушул коомдун жараны катары, ушул коомдо тарбия алып аткан балдардын, коомдо калыптанып аткан жаштарды көрүп, ушул коомдун, ушул мамлекеттин жараны катары жүрөгүм ооруйт кадимкидей. Ошол система бузулду. Билим берүү системасы такыр бузулду. Коомдо азыр баягы мамлекетибиз жумуш менен бүт жарандарын камсыз кылбаган үчүн каяктарга гана кетпей атат адамдар. Мен баягы айтып башында баштаган сөзүмө дагы бир жолу кайрылып кетейин. Түйүлдүк болгондон баштап ал убакта жайбаракат жакшынакай болуп баласын төрөп багып, чоңойтуп, мамлекет өзүнүн камсыздоосуна алып, мамлекет өзү жардам берип ошону калыптануусуна көтөрмөлөсө, азыр ошондой барбы? Азыр деген ошол баланы кандай шарттарда пайда болуп атат, төрөлүп атат, талаалап мигрант болуп кетип атышат, ал жактарда барып балдар төрөлүп атышат. Аны ал жактан кыйналып, иштеп, күнү түнү 8 эле саат иштеп келип, эс алып кайра барып иштебей 16 саатта иштеп атышат. Ошол баласы менен кошулуп, анан төрөгөндөн кийин баласын алып келип туруп бул жерге таштап коюп кетип атат, айла жоктон. Ошол баламды багам, ага окуганына жакшы
жеген ичкенин камсыз кылып берейин, билимин камсыз кылып берейин деген максаттарда ата энелер кетип калып атат. Ошону менен биз балдардын калыптануусун үзгүлтүккө учуратып атабыз. Азыр коом, азыр мамлекетибиз ошондой балдардын, адамдын калыптануусун биз үзгүлтүккө учуратып атабыз ушинтип. Биз деген тетиги фундаменттен баштабай туруп эле крышасын жаап алып туруп эмне үчүн мунун кирпичи түз эмесчи? А биз крышаны койгондон кийин кайсы кирпич түз болуп коюлмак эле? Биз башынан баштап алгандан кийин кайсы ошол үйдүн курулушундагы процедураларды так аткарбасак, кантип биз түп-түз жакшынакай стандарт менен курулган үйдүн камсыз кылмак элек? Ошол сыяктуу болуп атпайбы бул делечи? Азыр эгерде биз башынан баштап ошол нерсе менен камсыз кыла албасак, балдарыбыз ар кандай шартта, ар кандай багытта тарбия алып калып атышат. Азыркы өсүп келаткан муундар ушундой багытта калыптанып калып атышат. Анан биз аларга отуруп алып туруп, каяктан чыккан булар деген суроону берип атабыз. Биз ар бир дыйкан, мисалы даракты эле мисал келтирейин, дарак тиккенде анын сөзсүз түрдө баягы тамырына кам көрөт эмеспи алгаччы. Бул жерде көйгөй ошол бир тамырга көңүл бурбай аткандай да, сиз жана үйдү мисал кылгандайчы. Ушундай деп түшүнсөк болобу? Ошону эң туура азыр салыштыруу болду. Мен үй менен салыштырсам, сен өсүп келаткан дарак менен салыштырып туура эң туура мындай эме берип атасың. Салыштыруу. Ар бир дарактын жакшынакай мөмөсүн алыш үчүн биринчи отургузган жердеги почвасын, жерин карашыбыз керекпи? Таштак жерде өсөбү же болбосо майлуу жакшынакай топуракта өсөбү, суулуу жерде өсөбү? Аны жакшынакай кылып удобрение берип турушубуз керек, суу берип турушубуз керек, карап турушубуз керек, кыркып турушубуз керек. Бизге тиешелүү жакшынакай даамдуу мөмөсүн алыш үчүн, керектүү өлчөмдөгү мөмөсүн алыш үчүн. Анын сыңарындай ошондой да адамдын калыптануусуна дагы жөн эле келип туруп төрөп анан кийин багып эптеп чоңоюп калса билимин берем деген эмес. Биз эгерде коомубузду өзгөрткүбүз келсе, мамлекетибизди өзгөртүүбүз келсе, келечекти өзгөрткүбүз келсе, биринчи ушул калыптанууга көңүлдү бурушубуз керек, билимге көңүлүбүздү бурушубуз керек, тарбияга көңүлүбүздү бурушубуз керек. А бизде эмне болуп атат? Чаржайыт. Кайсы тараптан алба, ошол жакта чаржайыт болуп атат. Мен деген атам историк болгондо, ошол эми ушул жерде айтып кетейинчи. Ушул нерсеге баягы башында мен жаттап алган ыр сыяктуу болуп эле мындай ошол сөздөрдү постоянно айтып жүрө берчү элем. Кийин кичине чоңоюп, акыл эсим жетип, анча мынча коомго көз чаптырып, өзүмчө өз алдымча жанагы дүйнөнү кабыл ала баштаганымда ушул нерсенин аябай бир керектүү нерсе экенин мен жакшылап да бир жолу түшүндүм да. Мамлекеттин өнүп өсүшүнүн 3 булагы бар дейт эле. Бул булактар маданият, саясат, экономика. Ал 3 булагты эч качан бөлүп кароого мүмкүн эмес дейт эле. Бөлүп кароого мүмкүн эмес. Бул ошол дарактын тамыры сыяктуу дейт эле. Өсүп келаткан дарактын бир тамырын кыркып койсоң, экинчи тамыры менен өспөй калат дегендей кылып салыштырып айтат эле да. Анын сыңарындай мамлекет эмне кимден турат? Мамлекетибиз. Мамлекет деген бир чоң эле мындай беле коробка эмес да. Бул мамлекеттин территориясынан, жеринен, суусунан, ошол мамлекетте жашаган элинен дегендейчи. Анан ал жерден бардык өнүп өсүү, мисалы, бүт бардык тараптан болуш керек да. Жериңди көзүңдүн карегиндей сактоодон, сууңду көзүңдүн карегиндей сактоодон, адамдарыңды көзүңдүн карегиндей сактап, керектүү багыт менен билим тарбия берип, калыптандырып өсүп келаткан муундарды кийинки муундарга өткөрүп берүү да. Анан эгерде биз чаржайыт ушундай бир тамырга жакшынакай суу куюп, ошону бапестеп өстүрүп, жакшынакай кылып алып, түшүмүн алып, анан кийинкилерге дагы жакшынакай алып ушул жерде ушундай бак кылып, сайбан кылып өстүргүлө деген сыяктуу кылып салыштырмалуу бербей туруп, анан биз эмне жөнүндө сөз кылышыбыз мүмкүн? Бул эми жанагы сен башында берген
адамдын калыптануусунун аек алкагында болуп аткан сөздөр да. Биз дагы тереңдеп кеттик окшойт. Буюрса мен бул темасында дагы ички өзүмдүн ойлорум менен дагы бөлүшөм деп ойлойм. Абдан сонун эжеке, Нуржамал эжеке сизге чоң рахмат. Ошо алтын огон убактыңызды арнап, атайын өзүңүздүн жашоо тажрыйбаңыз менен бөлүшүп, бүгүнкү күндө бизге окшогон жаштарга бир багыт алгыла, мындайча айтканда адам болгонго калыптангыла деген бир жакшынакай насаатыңыз үчүн рахмат айтам эжеке. Бүгүнкү менин маектешим финансы тармагында көп жылдан бери эмгек кылган Нуржамал эжеке татынакай өзүнүн жашоо тажрыйбасынан бөлүшүп өттү. Урматтуу көрүүчүлөрүм, эгерде биз чыгарып аткан программа сиздер үчүн кызыктуу жана ошол эле учурда кандайдыр бир сунуш же ой пикирлер жаралган болсо, сөзсүз түрдө биздин каналга катталуу менен биргеликте өзүңүздүн комментарийиңизди калтырып, кат кабарда жазсаңыз мен сиздерден күтмөкчүмүн. Бардыгыңыздарга кайыр, өлкөбүздө ар дайым тынчтык жана бейкуттук орундалсын деген тилек менен көрсөтүүнү жыйынтыктамакчымын. Саламатта болуңуздар.